Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар топтому, студиядан Аяз Ташматов, адегенде бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан кыскача түрмөк. Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстанга келди. Текебаевдин тарапташтары өлкөнүн бир катар аймактарында митинг уюштуруп жатышат. Өзгөн шаардын мэри жарандарды мазактап жатат. Мындай пикирди жергиликтүү эл айтып чыкты. Ош шаарындагы автотоктомолордо мыйзамсыз иш-аракеттерге жол берилип жатабы? Владимир Путиндин Кыргызстанга расмий сапары башталды. Орусия президенти Манас эл аралык аэропортунан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Путин сапарын жүрүшүндө ал Арча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушту. Тараптар аймактагы жана эл аралык коопсуздукту, биргелешкен экономикалык долбоорлорду ишке ашырууну, КМШдагы чек ара Евразия экономикалык биримдигине байланышкан маселелерди талкууга алышты. Соңунда эки өлкө президенти кызматташтык тууралуу тиешелүү документтерге кол коюшуп, журналисттерге маалымат жыйын курушту. Владимир Путин Кыргызстанга Борбор Азияга болгон сапарынын алкагында келди. Анын сапары 27 февралда Казакстандан башталып, Тажикстанда уланган. Кремлдин басма сөз кызматы бул сапар Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстан менен дипломатиялык алаканын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналганын жарыялаган. Өмүрбек Текебаевдин адвокаты 1-май райондук сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова билдиргендей, 27 февралдагы сот чечими өтө чукул убакытта кабыл алынды. Мындан улам Текебаевдин тарапкерлери анын алдын ала даярдалганын айтышууда. Депутаттын баш коргоо чарасы 27 февралда 1-май райондук сотунда каралмак. Бирок сот ишти өзүнүн имаратында эмес, аскердик соттун мурдагы имаратында карап, Текебаевди 2 айга камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга коррупция жана алдамчылык беренесинин негизинде башкы прокуратура иш козгоп, аны УКМК тергөөдө. Эске салсак, депутаттык коопсуздук комитети 26 февралда таңга жуук Стамбул Бишкек аба каттамы менен келген учурда камакка алган. Атайын кызмат бул кылмыш ишинин алкагында мурдагы өзгөчө кырды алдар министри, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Дүйшөнкул Чотоновду да кармап, сот аны дагы 25 апрелге чейин камакка алды. Алда тагылган айыпты четке кагууда. Ал арада Бишкек шаарында жана өлкөнүн бир катар аймактарында Текебаевди колдогон митингдер өтүүдө. Атамекен фракциясын убактылуу жетектеп жаткан Алмамбет Шыкмаматов тынчтык митингде ар күнү 14:00-дөн 18:00-га чейин болуп турарын эскертти. Элге тынчтык керек. Өмүрбек Текебаевдин арты менен дүрбөлөңгө түшүү туура эмес. Ак болсо акталат, болбосо камалат. Акыйкат чечимди сот чыгарат. Эми ага чейин эле митингдерди уюштуруу туура эмес. Ортодо карапайым элге эле кыйын болот деген пикирди Ош шаарынын тургундары айтып чыгышты. Анда бул иштердин арты менен тополоң чыгып кетиши мүмкүн деп коомчулук чочулап тургандыгын билдиришти. Андыктан карапайым элди жеке адамдардын кызыкчылыгы үчүн курал болуп калбоого чакырык ташталды. Алардын айтымында буга чейин да жаз мезгилги менен кошо болуп келген ар түрдүү нааразычылык митингтерден карапайым эл кандай зыян тарткан. Андыктан өлкөдө жаралып жаткан кырдаалдан пайдаланып, кооптуу жагдай жаратуучу үчүнчү күчтөр жөнүндө да ойлоо керек дешет алар. Баары мыйзам чегинде каралышы керек. Мындай учурда эл ээрчи турган бийлик өкүлдөрү өздөрү баш болуп митингде жүрөт. Демек карапайым эл өзүбүзгө өзүбүз күйүшүбүз керек дешет маалымат жыйынынын уюштуруучулары. Бул биринчиден Кыргызстанга баягы биздин Кыргызстанга кызыктар, инвесторлорубуз көп. Туристтер келебиз деп атат, мына жаз келип калды. Эгин айдоо жумуштары жүрүп атат, дыйканчылык. Ушулардын баарына тескери таасирин тийгизет да. Ошон үчүн азыркы мезгилде Кыргызстанга толкот тынчылык, стабилдүүлүк гана керек. Мен мүмкүн болушунча жогору жактагыларга айткым келет да, ушу элдерди курал кылбагылачы. Ушу элдерибиз тынч жашап, азыр мына базар учарыбыз кичине болуп калды. Эл эле кыйналат, базар кымбаттайт, анан дагы эле элге да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ушу элди курал кылган токтотушсун. Менимче элдер өздөрү азыр жакшындыкка түшүп, жакшы иштеп калышты.
Ош шаардык Төрөт үйүндө 26 февраль күнү Алай районунун Сармогол айылынын 43 жаштагы тургуну төрөттөн каза болду. Төрөт үйүнүн кабарлагандай маркум толгоо учурунда бир нече жолу өзүн жоготкон. Буга байланыштуу Сармогол айылынын дарыгерлери аялдын абалын жакшырта албаган соң Алай райондук ооруканасына жиберген. Кош бойлуу аял такси менен келе жатып, Талдык ашуусундагы кар көчкүдөн улам ал жерден жөө өтүп, андан кийин башка таксиге которулуп, Алай райондук ооруканага келген. Андагы дарыгерлер да жардам бере албай. Ош шаарына келе жатканда жолдо таксинин дөңгөлөгү жарылган. Ош шаардык Төрөт стационарына өтө оор абалда келген кош бойлууну операция жолу менен төрөтүп алышкан. Төрөт үйүнөн билдиргендей 43 жаштагы аял 7-чи баласын төрөп жатып каза болгон. Операцияда баланы чыгарып алдык. Баланы чыгарып алган мезгил азыр мен как раз ошонун историясын карап отурдум эле. 9:27-де баланы извлекать этиппиз. 1,5 килограмм эркек жыныстагы баланы алдык. Баласы аябай оор абалда төрөлдү. Баласын сразу ымыркайла реанимациясына алып, ал жерде 4 күн жатты баласы. Анан кийин өзүн жакшы сезген үчүн азыр берки ылдый жакка башкандай. Каза болгонун себеби бул ошо үйүндө эклампсия деген бизде оору бар да. Бул деген гистоз деп коет орусча. Кош бойлуулук менен байланышкан оору. Только кош бойлуулукта болот бул ооручу. Ошол эклампсия кайра байма-бай болгон үчүн мээсине билесиңер доо кетип калат, жанагы сосудтарына тромбтор пайда болуп. Ош шаарында 25 февралда МПА май куюучу бекеттин жетекчисин өлтүргөн тургун кармалды. Маалыматка караганда кылмышка шектүү менен маркумдун ортосунда мурун пикир келишпестик болгон. Милиция мыкаачылык менен өлтүрүлгөн ишти тергөөгө алып, дароо кылмыш ишин козгоду. Адам өлүмү менен аяктаган окуяга эмне себеп болгон? Толугураак кабарчыбыз Сарген Нуров айтып берет. Актилек Кичи районундагы МПА май куюучу бекетинин жетекчиси Абдырайым Жапаровдун киши колду болуп өлтүрүлгөн денеси 24 февраль күнү эртең менен Анар Кичи районунда өзү жашаган батиринин алдында табылган. Анын денесине бир нече жолу бычак сайылып, баш сөөгү катуу жабыркаган. Милиция бир күн өткөн соң дароо бул өлүмгө шектүү деп 27 жаштагы маркум менен чогуу иштеген адамды кармады. Жүргүзүлгөн иликтөө издөөчтөрдүн натыйжасында бул адам менен мурда бирге иштеген, 1990-жылы туулган, өзү өзгөн районунан болот, Ош шаарында убактылуу жашап турган, мурда иштеген жердеши бирге иштешкен кесиптеши кармалды. Ал алгачкы эле сурак учурунда чындыгында эле ушул жабырлануучу маркум менен өз ара финансылык жактан пикир келишпестик болуп жүргөндүгү, ага ири суммадагы акча карыз экендиги жана ошол арызды төлөбөө максатында коркутуп коюу иретинде ушундай ишке баргандыгын айтты. Милициядан билдиргенде шектүү маркумду өлтүрүү үчүн бир нече күн даярданган. Элге сыр билдирбөө үчүн таңкы көнүгүү жасап, чуркап жүргөн. Ал маркумдун эртең менен саат канчада жумушка бараарын билип, кол салуу үчүн темирден курал жасаган. Шектүү маркум Жапаров аны иштен себепсиз айдаганын, 30 000 сом карызына 40 000 сом кошуп төлөөгө милдеттендирген дейт. Бирок ал 40 000 сомду төлөөдөн баш тарткан. Үйүнөн чыгып келатканын көргөндүм. Подъездин аркасында турдум. Чыгып келген арматура менен урдум. Жыгылды. Бир жолу урдум. Бычак менен сайып качып калдым. Өлтүрөм деген ой менен барган эмесмин, бирок билбейм, шайтан айдадыбы, эмне болгонун өзүм эле түшүнбөй калгам. Буга чейин Ош шаарында Изюм кафесинде МПАнын башкы жетекчиси Азамат Токтосунов да бычакталып, ооруканага түшкөн. Маалыматка караганда, шектүү бир нече күн мурун жетекчи Токтосуновдун буйругу менен иштен айдалган. Мындан улам коомчулукта 2 кылмышты бир адам жасады деген сөз тараган. Бирок МПА май куюучу мекеменин администрациясы бул окуяларды бир адам жасабаганын, ал кокустук гана болгонун билдирди. Бул жерде эч кандай бири-бирине байланышы жок. Эки нерсенин биринчиси директорубуздун немеси ал чисто случайность болуп калды. Бул сотруднигибиздики баягындай өз ара мамилеси колунда иштеп жүргөндө ушу мамилелер туура эмес болгонун окшойт.
Милиция кылмышка шектүүгө карата кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Кечээ Ош шаардык соту анын баш коргоо чарасын карап, 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Маркум Абдирайым Жапаровдун артында 3 баласы калганы айтылууда. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Жалгыз уулунан ажыраган жалгыз бой эне соттордун акыйкат чечим күтөт. Бул тууралуу ал бүгүн маалымат жыйында билдирди. Эскерте кетсек, өткөн жылдын сентябрь айында Жапалак айылынын 22 жаштагы тургуну Нурсултан Насиров дайынсыз жоголуп 3 ай дегенде жансыз денеси жашырылган жерден табылган. Иликтөөнүн натыйжасында тең туштары тарабынан мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгү далилденип, ага шектүү катары 5 классташы кармалган. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө, бирок жабырлануучулардын айтымында кылмышты маркумдун 1 классташы гана боюнга алган. Ал эми калгандардын жоопкерчилиги жеңилдетилип, эркиндикке чыгып кетүү ыктымалдыгы бар дешет алар. Андыктан жалгыз бой эне эртеңки күнкү сот отурумунда адилет чечимден чыгышын талап кылат. 5 өттөн 97 миң кирген башында. 97 миң экөө неме болуп туруп, баягы 339 статьяга түштү дагы, азыр 397 менен сот болуп атат. Бирок азыр мындай караганда бир бала эле мойнуна алып, 4тө чыгып кете турган болуп атат да, условный болупчу. Мен алардын жазаларын алышын каалайм да, себеби булар эртең чыгып алып дагы адам өлтүрүшөт да, булар колунан келет да, мендей болуп ата-энелер ушу сыздабасын дейм да, булар жазасын алыш керек мыйзам чегинде. Өзгөн шаарынын мэрине чара көрүлүш керек. Мындай билдирүү менен шаар тургундары атайын маалымат жыйынга чогулушту. Алардын айтымында шаар мэри кайрылган тургундардын талабын аткарбай келет. Мындан сырткары урой мамиле кылып сөгүп урушкан учурлары да болгон. Аймактагы элдин айткан маалыматтардын канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эки тараптын ой пикирин Марат Акимбеков угуп кайткан. Өзгөн шаарынын тургундарынын айтымында мэр Сайыпжан Пыратов кайрылган жарандарга карата орой мамиле кылат. Кайрылган жарандарды иш бөлмөсүндө сөгүп урушкан учурларда болгон дешет. Соодагер Гүлайым Жолдошова мэрдин Жайма базарда иштеген жарандарды кабыл алган учурдагы кылган мамилеси буга далил дейт. Жакшына кайгырып күтүп алганда жокшу, кирип эле мен о жерди алам дегенде аламын, ал жерге силерди эч качан койбоймун. Каалаган жериңе барып өзүңөрдү сатасыңар, денеңерди сатасыңар, каалаган жериңер арыздан. Биз ошо Кыргызстандын жараны болуп туруп, бизге ошончолук каттык мамиледе кылган, укугубузду коргой турган инсандар барбы бизде? Карай турган инсан. Ошол биз укугубузду коргоп, ошо Пыратов Сайыпты биздин жаныбызга алып келип туруп, кечирим суратып, ошол иштен алынганын талап кылабыз. Өзгөн мэринин ишине канааттанбагандар да арыбын дешет мындагылар. Буга чейин кала башчынын үстүнөн бир канча жерге кайрылышкан. Эми анын жыйынтыгын күтүшүүдө. Нааразычылык билдиргендер эгер андан эч кандай жыйынтык чыкпаса, президент жана өкмөт башчысына чейин кайрылууга даярбыз дешет. Бул өзү иш беле кылган жок. Биз эми мына кагаздарды даярдап койдук. Бара турган жерлерге. Мисалы үчүн бул жерден бир жыйынтык чыкпай турган болсо, биз президентке чейин, премьер-министр, жогорку советтин немелер депутаттарга чейин барабыз деген немебиз бар. Мисалы үчүн мына жерде бүгүн, мисалы үчүн эмес, точно эле да мына жерде дагы келе турган адамдар бар эле, бирок келе албай калды шартка байланыштуучу. Алардын дагы айта турган көйгөйлөрү көп болчу. Маселе боюнча биз Өзгөн шаарынын мэри Сайыпжан Пыратовго кайрылганыбызда ал айтылган айыптоолорду четке кагып, бул курулай доомат деп билдирди. Анын айтымында өкмөттүн атайын токтомунун негизинде шаардагы жол боюндагы жайма базарлар тазаланган. Мындан улам соода жүргүзө албай калган жарандар гана эми нааразычылык билдирип жатат дейт ал. Ал эми орой мамиле айрым учурларда болуп турарын жашырбайт. Жашоо экенде эми 1 yıldan beri o'zinglar bilasizlar, oldin deputatlar bilan nimalar bilan ozgina kelishmovchilik bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi elekanda birovga jaqsang, birovga chaqpat ekansan. Endi u yerga akpresga borgan odamlarni nimasi mizamsiz sodani trotuardan yo'qotganimiz. O'shiniki. Шаар мэри ишине нааразы тараптар Өзгөн шаарына жаңы гана кошулган аймактын тургундары экенин билдирди. Кала четиндеги айылдарга каржынын жетишинче көңүл бурулуп жатканын айтат. Ал эми социалдык объекттерди курууга шаардын каржысы жетпейт экен. Мен 1 жыл болду иштегенимге, бултур биздин колумуздан келген ишти жасадык.
Шағал десе шағалын төктік, мамыча десе мамычасыны қылдық, подстанция деді подстанциясыны қылдық, қолымыздан келген еле іштерді қылдық. Биылге Құдай бүрсе план аштырып, біз бір километрлі бір көчесі бар, асфальто намазы бойынша алар, бізге дағы бір мектеп, бір детсат қол берді. Ол мектеп білен детсат местің бюджетті күші жетпейді. Сайыпчан Пратов өзгөн шаардын мэрлигине келгенден бери мэрдин жүрүм турумуна байланыштуу маселе козголуп келет. Ага байланыштуу өзгөн район акими бир канча ирет мэрге эскертүү бергенин айткан. Район башчысы бул боюнча өкмөткө чейин кабарланаарында буга чейин билдирген болчу. Марат Акимбек уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Берим жаңылыктары, Өзгөн шаары. Ош шаарындагы автотоктомолор мекемеси 2016 жылы коюлган планды толук аткара алган эмес. Шаардык бюджетти кароого алууда бул маалымат ачыкталды. Бирок мекеме жетекчиси мындай маалыматтар такталбаган туура эместигин айтат. Чындыгында шаардагы кайсы унаа токтоочу жайлар мамлекеттики жана ал канча сом бөлүүсү шарт. Гүлмайрам Рахманбердиева кызыгып көрдү. Шаардын Борбордук базарындагы Кара Суу көчөсүнүн оң тарабы мамлекеттик автотоктомо. Дал ушул жер шаардын казынасына каражат түшүрүүчү негизги булактардын бири. Учурда көчөнүн оң тарабы шаарга карап, анда 4 киши эмгектенүүдө. Алар келген айдоочулардын баарына дүмүрчөк берип, 10 сомдон акы аларын айтышат. Жасын канчадан жазып бересиз? 10 сомдон алабыз. Бир күндө ошо бир пачка бир. Ошонун баардыгын тапшырасыздарбы? Анакай, силерге автотоктомолор жетекчиңиздерге? Өзүңүзгө чайып алып калабыз. Мындай, сиздерге күндө канча план коюлган? Канча толтурдук? План айтпайбыз. Ошодон ашкан өзүңүздөргө? Ага карабастан бул жерде башкача иш аракеттер жүз берип турат. Мекеме кызматкерлеринин айтканы менен жасаган иштери дал келбей жатканына күбө болдук. Борбордук базардын көчөсүндөгү бул автотоктомолор туруучу жай мамлекеттик болуп эсептелинет. Бул жердеги кызматкерлер бардык айдоочуларга дүмүрчөктөрдү тынымсыз беришерин айтса, ал эми айдоочулар башка пикирде. Бирбей эле жөн эле төлөп эле кетип атабыз. 20 сомдон. 20 сомдон беребиз дайым эле. Токтогон жерде эле келет 20 сом. Ооба, беребиз. Канча сомдон төлөйсүңөр? 20. Ооба, алабыз ооба. Канча сомдон төлөйсүң? 20 сомдо парковка. Эки станциясы жок, 20 сомдон беребиз. Шаардык кеңештен чыгарган токтомуна ылайык мамлекеттик автотоктотуучу жайда ар бир унаа үчүн 10 сомдон төлөөсү кажет. Ал эми 20 сомдон алууга алардын акысы жок. Былтыркы жылдын эсебинен дал ушул мекеме коюлган планды толтура албаганы да аныкталган эле. Бирок дирекция жетекчиси маалыматтар бир аз такталбай калгандыгын, аныктоолордун жыйынтыгында баары жайында экенин билдирет. Токтом боюнча берилген 26 стоянканын 12 стоянкасы жабылган. Ошондо менде 16 стоянка менен калганбыз. Бирок 16 стоянканын боюнча эми план кыскартылган эмес. Себеби бул акырында корректировка кылып, горфондун эмеси менен мэриядан анан кыскартылып бере турган болгон. Учурда шаар боюнча 21 унаа токтотуучу жайдын 6 иштебей турат. Андыктан калган 14 гана шаар капчыгын толтуруу аракетинде. Быйылкы жыл үчүн азырынча план коюла элек. Негизи дүмүрчөктү ар бир айдоочу өзүнүн пайдасы үчүн кызматкерлерден талап кылуусу зарыл дешет мындагылар. Бүгүн алып туруп ошол жерде ал контролер парковщик ошол жерге колун коюп, бүгүнкү число менен жазып берүүгө милдеттүү. Себеби ошондой дүмүрчөк талап кылганда ошондой берилет. Ал дүмүрчөк менен ал бизге тиешелүү муниципалдык парковкаларда бир күн эми колдон ошол число коюлган күндөн баштап колдонгуга эмеси бар. Себеби бир жерден 4-5 жерге токтосоңуз 4-5 жерден төлөбөйсүз да. Бир дүмүрчөк менен бизге тиешелүү 4 стоянка барсаңыз ошол дүмүрчөктүн ошол жерде действиясы болот. Чындыгында шаардагы унаа токтотуучу жайлардын иши көңүл жылытарлык болбой жаткандыгын бейөкмөт уюмдары да маалымдайт. Түштүк Борбордун маанилүү делген киреше булактары бир тартипке келбей жатканы аймак үчүн терс таасирин берүүдө дешет. Былтыры долбоор боюнча 1 миллион 200 миңге чейин каралган болсо 800 миң эле топтошкон да. Мен өзүмүн байкоомго караганда, эми жөн эле журналист сиз деле же мен деле барып карасак, муниципалдык парковка деген жерлерге күндө жүздөгөн машина турат. Мен өзүмүн немем оюм бул акчалар бюджетке түшпөй эле, бул деген бирөөнүн чөнтөгүндө кала берет да. Андыктан шаардык автотоктомолор дирекциясынын иши жакынкы күндөрү шаардык кеңеште талкууга алынары күтүлөт. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Перим жаңылыктары.
Ал эми азыр болсо кезек дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарларда. Шарк айыл өкмөтүнүн башчысы шайланды. Буга чейин айылды кеңештин айрым депутаттары жоголуп кеткенине байланыштуу калган депутаттар экинчи ирет айыл өкмөттү шайлай алышкан эмес. Мындан улам БШК аталган аймакта 3-чү ирет шайлоого уруксат берген. 28 февралга белгиленген шайлоодо айыл өкмөттүккө бул жолу 7 талапкер ат салышты. Жыйынтыгында Шарк айылдык кеңештин 21 депутаты Таалайбек Тезекбаевга добуш берди. Жаңы шайланган Тезекбаев буга чейин Шарк айыл өкмөтүндө жер адиси болуп иштеп келген. Бүгүн аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо жыйынтыгы тууралуу БШКга маалымат берет. Ага ылайык жаңы айыл өкмөт башчысына күбөлүк берилип, жумушка киришмекчи. Тезекбаев Таалайбек Жолчубекович 21 добуш алып, шайлоо бир тур менен бүтүп, өздөрүнүн ушу Шарк айыл өкмөтүнүн башчысын бир добуштан шайлап алышты. Борбордук шайлоо комиссиясына түзөтөбүз. Алар биздин берген протоколду бекитет, ишти баштай берет. Болду. Эң негизгиси депутаттар шайлап берди. 2016 жылы Ош шаарында өспүрүмдөр катышкан 87 кылмыш иши жүз берген. Анын 49-у уруулук болсо, 2-сү оор кылмыш. Кошумча 2 өспүрүм өз жанын кыюуга барса, 3 зордуктоо иши катталган. Бүгүн бул туурасында шаардык ички иштер башкармалыгынын өспүрүмдөр менен иштөөчү кызматкери шаардык кеңештин депутаттарына билдирди. Негизинен бул тармактагы кемчиликтер жана өспүрүмдөр менен иштөө пландары эл өкүлдөрүнүн талкуусуна алынды. Мыйзамдуулук, укук тартип маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия шаардагы жол кыймылынын коопсуздугу боюнча да маалыматтарды алышты. Жолду транспортторду жүргүзүүнүн тартибин иретте келтирүү боюнча анча-мынча проблемалар болуп атат. Анча-мынча түшкөн арыздар бар. Ушул депутаттар тарабынан кандай бизден жардам керек? Ошол иштерди оңдоо үчүн, жеңилдетүү үчүн кандай тоскоолдуктар болуп атат? Анан ушул мэриядан же бир токтомдорду алып бериш керекпи шаардык кеңеш тарабынан? Ошол маселе боюнча карайбыз. Ош мамлекеттик университети келечектеги дарыгерлерди заманбап жаңы ыкма менен окута баштады. Медициналык окуу жайдын студенттери үчүн ачылган виртуалдык клиника оң жыйынтыктарын берүүдө. Түштүк жергесинде алгачкылардан болуп ишке кирген виртуалдык клиникада ар түрдүү дарттарды аныктоо, симуляциялык манекендер аркылуу үйрөтүлүп, дарылоону кантип жүргүзүү керектиги боюнча окутуулар башталды. Бул жаңычылдык окуу жай менен Швейцариялык өнүктүрүү банкынын колдоосунда ишке ашты. Клиника педиатрия, терапия, хирургия, акушердик, гинекология, төрөт жана жандандыруу бөлүмү сыяктуу 12 бөлмөдөн турат. Бул жердеги даже мына өпкө жүрөгүндө программа компьютер аркылуу патологияларын киргизип койгон, ошолорду дагы нормалдуу түрдө укса болот ушул жерден студенттер. Ошого карап туруп диагноз койгонго үйрөнүшөт бул жерден. Андан башка ошо техникалык внутримышный инъекцияны жасаганды үйрөнүшөт. Андан башка бул жерде дагы башка эмелерибиз бар, манекендерибиз бар. Ал жерде спинномозговой функция деп коебуз, спинномозг функция кылабыз. Ал жерде жасаса болот даже. Изденүү ийгиликке жеткирет. Мындай аталыштагы мугалимдердин семинары Ош шаарындагы Мээрим балдар борборунда өткөрүлдү. Ага аталган мекеменин мугалимдер жамааты катышты. Негизинен борбор чыгармачылыкка кызыккан окуучуларга 16 түрдүү ирим боюнча сабак берет. Жалпы 1000ге чукул окуучу 35 тажрыйбалуу мугалимдин колунан тарбияланууда. Семинардын максаты мугалимдер ортосунда өз ара тажрыйба алмашууга шарт түзүү экендигин уюштуруучулар белгилейт. Жалпы калайык журтка айтып кетким келет. Биздин ушу Мээрим балдар билим борбору менен тыгыз байланышта болуп, өздөрүнүн балдарын ушул биздин дайыма түрдүү багыттагы чыгармачыл ийримдерге алып келип, өздөрүнүн балдарын акы төлөнбөчү ийримдер баары уюштурулган. Мисалы үчүн атап кетсем, эң жакшынакай алдыңкы ийримдерибиз, кол өнөрчүлүк ийримибиз, мына бул техникалык багытындагы ийримдер бар, англис тили, карате ийримибиз бар, би ийримдерибиз бар. Сиздерге сунуштамакчы болгон кабарлар топтоо мына ушулар болду. Ал эми алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламат болуңуздар.